Assalamu алейкум, кандайсыздар? Мынау автобусга чыккан апаларды айтам да. 40 жаштан кийинки 40 жаштан өттүкпү? Уже аял заты аялдарбыз да, чоң апаларбыз. 60 жаштан кийин уже кемпирсиң да, кемпирлер деп эле айтыш керек. Анан 40 жаштан кийин апалар, чоң аялдарбыз да. 40 жашка чейинки келиндер, 25ке чейинкилер кыздар болуп айтылат, моюнга алыш керек. Чыгып алып, оозубуздан жумшак сөз чыкпайт. Муштай неберең менен тең, балаң менен теңге кантип сүйлөштү билбейсиң. Жаштар бети жоктор, бетбактар места бербейт. Жаштар эмне үчүн места бериш керек? Жаштар деле адам, алар деле апаларынан акча сурап чыгат. Алар деле ошо сен берген 35 сомду берет да. Балам, жаным балам, мен бутум ооруйт, турасыңбы, мен отурсам болобу эгер ыраазы болсоң деп сүйлөштү билбей, дагы жаштар деп эле жаштарга асылабыз да. Апа болуп өзүбүз жаштарга кандай бир жылуу сөз сүйлөгөндү билбейбиз. Жаштардын бетин аймаган апалар ушунчалык көбөйүп кеттик. Ар ким өзүн оңдош керек, тарбиялаш керек. Оозуңдан бир жакшы сөз чыкпайт, сага кайсыл жаш места берсин? Өзүңдүн шартыңды түшүнбөсөң, эгер бирөө өзү ыраазы болуп сизге места бербесе, анын акысына кирип кетесиз. Же болбосом сиз жакшынакай сүйлөп, шартыңызды түшүндүрүп, ыраазы кылып албасаңыз, дагы кирип кетесиз. Азыркы жаштар наоборот бизге караганда слабый. Кээ наушник салып алат, кээ кыялы түзү сизди караган менен кыялы башка жакты карап турган дагы көпчүлүк жаштарыбыз бар да. Мисалы мен өзүмдө деле ушундай болот. Бирөөдү карап турам, бирок мен башка эле нерсени ойлоп турган учурлар болот. Дайыма эле жаштарга жабышып эле жаштардан место талашып арсылдабай, өзүбүздүн ким экенибизди билип, кандай апасың сен? Сөзсүз түрдө сен жумшак сүйлөсөң, анан макул деп жаштар сизге орун берет. Карс дайыма жаштардын эле бетинен аймай бербей, өзүбүз ошо жаштарга татыктуу, апа чоңбузбу, ошо местага мен татыктуумунбу деп өзүбүздү оңдош керек биз го дейм.